السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Таңғы сау Аллахтың жардамы менен жаңылайбыз, улантабыз. Иншалла мынау Шабан айы да ортолоп калды. 2 жуманын ары бери Ороз айы да кирип келет. Ушу аз да болсо багымдаттан кийин 15-20 мүнөт болсо дагы эскертүү бабынан пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, ыйманыбызды жаңыртып, билбегенибизди билип, билгендерибизди эскертип туруу максатта. Бүгүнкү айта турган кыска маалымат, жакын арада ошо сапарда болуп калып, айрым адамдардын көзүнөн көрүп калдык. Бул береке суроодо Аллах таалам өзүнүн ырайымы менен, уруксаты менен ушундай мыйзам кылып койгон экен. Кээ бир махлукаттарга себеп кылып, берекелүү кылып койгон. Ошол нерсенин берекелүү нерседен адамга бир үлүшү болуп калыш үчүн ошол берекеге жолугуп, тийип, ошол берекени себеп кылып колдонуп, ошонун артынан ошол берекенин бир үлүшүнө ээ болоюн деген мааниде адам умтулат жакшылыкка. Анан ошодо чаташкан нерселер бар экен кээ бир адамдарда. Береке деген тил жагынан айтканда ошо бирка мындай кудук сууну көргөнсүздөр, кээ бир суу болот, кудук же булак десе, суу ал жерден канча суу алса деле бөксөрбөй тура берет. Көп нерсе азайбаган, туруктуу болгон, жакшылыгы түгөнүп калбаган, уланып турган нерсени айтат. Мына ал нерсеги кээ бирлер баягы кармап көрөт, кээ бирлер ичип көрөт, кээ бирлер ошол жерде болуп көрөт. Ал нерсени Аллах таалам кээ бир убакытка койгон, кээ бир месталарга койгон, орундарга дейли, кээ бир амалдарга койгон, кээ бир сөздөргө койгон, кээ бир тамактарга койгон, кээ бир суусундуктарга койгон, кээ бир өсүмдүктөргө койгон, керек болсо айбандарга да койгон, жана бир мындай түзүлүштөргө да койгон, кээ бир жандарга да койгон, адамдардын арасынан да бар. Анан бул нерсени ким койду? Муну Аллах таалам койду. Пайгамбар алейхи салату вассалам бизге ошол нерсени кабарлады. Ошол нерседе береке бар, жакшылык бар. Ошого илешип калсаң, ошол жерде болуп калсаң, ушундай сөздү айт же ушундай амалды кыл, мына ушул жер берекелүү деп. Анан адам мен тажрыйбамдан байкадым, баланча жер бар экен, ал жер берекелүү экен деген сөз, ал түшүнө киреби, тажрыйбасынан болобу же ким айтпасынан. Аллах тааламдын китебинде жана пайгамбар алейхиссалату вассалам айтпаган болсо, ал берекелүү эмес. Ошол нерсени түшүнүп коелу туугандар. Берекелүүнү деп бул Аллах таалам койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабарлаган нерсени айтат. Ошол түшүнүктүү болушу үчүн анан байкасаңыздар, кээ бир ошону чаташып, баланча адамдын шилекейи же болбосо кээ бир материалдарды алат, же болбосо баланча деген жерде бир адам бар экен, ошол түкүрүп койсо эле анын түкүрүгү берекелүү экен, же ошол жерден бир кийимди апарып таштап, же баланча деген мазар бар экен, ушул жерге барып келсең деп мына ушу бүгүнкү күндө тур пакетте кылып алып, башка бир Түркистанга, башка жерлерде береке издеп жүргөндөр бар. Баланча деген тоо бар экен, ал жерге барсаң ушул берекелүү жер экен, балалы болуп калат экенсиң. Чаташкандык. Сураш керек. Аллах таалам китебинде, шариятыбызда барбы ошол жерде берекелүү деди беле деп. Анан бир мисал, кандай жол менен түшүнөбүз бул мисалдар? Бир нече мисалды айттым, бир 10 түрү. Дагы бул Куранда, сүннөттө келген түрлөрү бар берекелүүнүн. Мисалы, сөздөрдө берекелүү болот. Аллах тааламдын китеби Куран. Бул Аллах тааламдын Куран сөзү берекелүү. Куран окусаңыз берекелүү. Мисалы, бир иш баштайын деп атсаңыз, бисмилля десеңиз, береке. Ошол ишиңиз орундуу, жемиштүү, берекелүү болот деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан маанисинде, кайсы нерсени бисмиллясыз баштаса, ал аягы жок болот деген да. Эч кандай берекесиз болот деген сөз. Ошон үчүн тамак ичкенде деле бисмилля дейбиз, бир жакшы ишти баштаарда да бисмилля дейбиз, үйгө кирсек да бисмилля дейбиз. Себеби бул Аллах тааламдын ысым менен дегенде бул да береке бар бул сөздө. Куранда береке бар, сөздөрдөн. Ал эми амалдардан берекелүү болгон
амалдар бар. Ошол эле мисалы 2 рекет намаз окуйсуз үйдө, мечитке барып окуса 27 эсе сооп калып атат. Ошол эле окуган 2 рекет парзды мечиттен окуса 27 эсеге. Мечитте барып күтүп отурса, мисалы местаны айтайлы, ошо күтүп отурса азан менен икоматтын ортосунда намазда туруу деген соопту ала берет. А үйүндө отура берсечи күтүп, намазда деген соопту албайт. Ал жерде намазда дегендейин намаздын сообу жазылат, периштелер истигфар кыла берет, дуа кылат ага. Замандарда, убакыттарда береке коюлган мисалы. Бүт ушул хадистердин негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен үммөтүмдүн таңгамалдык убактына береке бере көр" деп. Аны ар бириңиздер билесиздер, мына эртең мененки убакта береке бар. Ким эртең менен туруп, күн чыкканча уктабай, ишин эрте баштаган болсо сезет ал адам. Кеч жатып эмес, эрте жатып, эртең менен эрте турган, багымдатка чейин бир аз да болсо тахажжуд окуган, же болбосо багымдатты жамаат менен окуп, аялдар үйүндө ишин баштаса көңүлдө кадимкидей көп ишти бүтүрөт. Мына муну тажрыйбада да айтып келет. Сахабалар, табийиндер мына ошондой нерсеге амал кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде. Ошол эле Рамазан айын караңыздар. Берекелүү ай. Куранда да айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте да айтты. Акыркы 10 күндүктө аябай берекелүү ай. Кадыр түн мисалы, берекелүү түн. Бир түн чыдап ибадат кылган адам 1000 айдан артык. Ошол эле Зулхижжанын алдыңкы 10 күнү, күндүзү берекелүү. Көрдүңүзбү? Бул берекенин баарын биз кайдан билдик? Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бул үммөт Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү 60 менен 70тин ортосунда эле болот. Андан өткөндөр чанда болот. Аллах тааламдын ырайы менен, мээрими менен ушундай өмүрү кыска болгон үммөткө көп жакшылыктарды берип койгон, берекелерди берип койгон. Аз эле амал кылып, көп соопторду ала турган жолдорду ачып койгон. Аны билген адам билди, кош көңүл кылган, кайдыгер болгон адам билбей калды. Билген адам да болсо кайдыгерликте жүрүп унутуп калды. Биз ушундай берекелүү нерселерди билбегенден кийин албетте шайтан азгырат дагы анан динибизде жок, шариаттагы жок нерселерни издеп, талдарга чүпүрөк байлап, баланча жерде булак бар экен, ал жерге барсаң суусу шыпа экен деп, анан жер кесип, шайтан көргөз берип койгон место. Баланча жерде топурак бар экен, баланчанын мазары. Ошол топуракты алып келип, кайнатып же денеңе сүрсөң бак экен деп ким айтты аны? Айтты десе баланча бүү бакшы айтты, баланча таап айтты. Шайтандын кабарлаган, жиндер кабарлаган адамдардын аркылуу ошого амал кылып издеп жүрөт. Туугандар эстеп коюңуздар, субханалла. Кайсыл адам Аллах тааламдан келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген нерселерди изденип, ошол нерсеге амал кылбаса, ошол берекени аткарбаса, алар ушул махлукаттар, жин шайтандар коюп койгон нерсени берекелей издеп калат. Бул дагы кайсы бир деңгээлде жаза ал адам болгон. Кыргызда сөз бар го, от кайдасаң бокко качат. Жакшылыкка умтулган ордуна көрүп турган, мына берекени коюп койду Алла таалам. Көп нерсе береке койду. Биз айтып келатабыз муну. Жаңы эле замандагы берекелерди айтып атабыз. Сөздөгү берекелерди айтып атабыз. Амалдагы берекелерди айтып атабыз. Орундарда береке бар. Мына Түркистанга барбай, дагы баланча жерде береке бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде барса, 2 рекет окуган намаз 1000 рекет. Кудус мечитине барса, 2 рекет окуган намаз 500 рекет сооп табам десе. Аллахтын үйү болгон Мекке Каабада 2 рекет окуганы 1000 рекет. Дуалар кабыл боло турган жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтты мына ушуну. Ушул 3 мечитке атай убакыт коротуп, жер артып, жер кесип, айлап болсо дагы барса болот. Жылдап акча топтоп болсо да ушундай сооп илинейин, умраны аткарайын деп. Мечиттерге барып ушундай соопторду табайын деп. Шыпа издеп береке издесе, Аллах таала мына балга койгон шыпаны зире деп коебуз, кара черный тимин. Ошого койгон хадисте өлүмдөн башканын баарына шыпа деп. Зайтун майына койгон береке деп айтылган. Ошол эле суусундуктарда мына замзамга койгон. Замзамды кандай максатта ичсе, ошону Аллах таалам себеп кылып койду. Анан кээ бирлер туруп, эми мен ичип көрдүм, анан бизде деле айылда суу бар. Анын күмүшүн салыштырсак, лабораториядан өткүрсөк будан деле кем эмес экен. Анан убарып алып, Меккеден алып келбей, ошондой таза суу бизде деле бар дейм. Кеп, ал таза суу болушу мүмкүн, аны эч ким айткан жок кир суу деп. Кеп ошол сууга Аллах таалам береке коюп, ошону шыпа деп бизге айттыбы? Мына ушул дайырмада. Аны мен ичип көрдүм, даамы деле биздин ичкен суудай эле экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кандай максатты ичсе
Ишенбей ичтиби, анда эч нерсе ошол жөнөкөй эле суу болот ага. Күмөн санап ичтиби, ошондой эле күмөн эч нерсе болбойт. Ал эми муну Аллах таалам береке койгон, бул сууга шыпа койгон, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан деп дуба кылып ичкен болсо, хадис айткандай: "Мен кулумдун күмөнүндөмүн. Жакшылык ойлосо жакшылык, жамандык ойлосо жамандык." Ошон үчүн шыпаада, береке алууда тек гана ошону мындай практикалык жүзүндө аткарып кою деле эмес. Керек болсо мына ошол Куран деле шыпа, береке, эм салдырсаңыз да пайда, эгерде сиз ишенбесеңиз ушул нерседе. Шыпа болот деп. Кана көрөйүнчү, тажрыйба кылып көрөйүнчү деген. Ошондой эле берекелүү нерселерге да адам ынанбаса, күмөн санаса, шек санаса, бүкү түкү эки анча болсо пайда бербейт. Хайбандарга деле берекени койгон Алла таалам. Мисалы, кой баккыла, койдо береке бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Алейхиссалату вассалам айтып атат. Фа инна фиха барака деп. Койлор, субханалла, бир күндө канча миң кой союлат, бирок ошондо да кой түгөнбөйт жер бетинде, көбөйт. Ит бир тууганда 6-7 тууат, бирок ит көбөйбөйт. Мындай бизге көзгө көрүнгөндөй эле айтайлы. Койдо береке бар. Ким ушуну береке бар деп койду кармап алса, бул нерседен адам Аллах таалам береке берген, береке табат. Акчасында болобу, ошол малды көбөйтүүдөбү, бейиштин жаныбарларынан деп да келген койду. Мисалы, формада да берекелер бар. Кээ бир мындай түзүлүштөрдө. Ал кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Бир адамдын тамагы 2 адамга жетет. 2 адамдын тамагы 4 адамга". Кээ бирде адам сугалактык кылып, мен мону тойбой калам деп далбастап, шашып өзү жеп алышы мүмкүн. Бирок ошону береке бар деп мурунку пайгамбарлар жалгыз жебегендей, бир адамды 2 адам тоет экен, ушул нерседе Аллах таалам береке бериптир деп бирөөнү чакырып жесе деле курсагы тоет. Тоймок туруп, ушу 2 адам жесе, ошол жеген тамагы берекелүү болгондугунан ал адам шамдагай болот. Ал эми жалгыз жеп алса, ыткыйп, ныксырап, артынан береке жок да, жалкоолонуп, өзүнүн моюнуна жүктөлгөн кээ бир вазыйфаларды аткарбай калышы мүмкүн. Көрдүңүздөр, мындай ичине киргенде кандай? Бизге бир чет эле билингендер. Ал эми кээ бир адамдарда, жандарда береке дегенибиз бул пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ал берекелүү жан эле. Аллах таалам аны берекелүү кылган. Анын денесиндеги түзүлгөн ошол эле тери болобу, шилекейи болобу, чачы болобу, кийими болобу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берекелүү эле. Ошол мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алган, дарат алган аккан сууну тайканса болмок эле. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кийимин кийүү, ошого денесин тийгизүү, пайгамбар алейхиссалату вассалам шилекейин болсо шилекейине тийгизип, балдарга кийгизүү, бүт бул нерседе береке бар эле. Муну вахий менен бизге кабарланган. Анан кээ бир молдолорбу, жанагындай тааптарбы, үй бакчыларбы, менин шилекейимде береке бар деп түкүрүп, мына интернетте жүрөт, баары ушундойлор бар, түкүртүп келгендер. Мунун баардыгы ушул билбегендиктен, наадандыктан, караңгылыктан, илим албагандыктан береке издеп баштайт. Болбосо мына азыр эле биз мисалдап 10 берекенин түрүн айтып бердик. Дагы бир кайталап коеюн, мисалдарын айттык биз. Сөздөрдө берекелер бар, амалдарда береке бар, замандарда береке бар, орундарда береке бар, тамактарда береке бар, суусундуктарда, өсүмдүктөрдө, айбандарда, формаларда мына. Мисалы, бир тамакты коелу, форманын дагы бир түрүн айтайлы. Плов басып келди. Анан ошол эле тамакты ар ким өзүнө кичинекей кылып тарелкага салып алып, ошого караганда чоң тарелкага салып туруп, барып колу менен четтеринен жесе, ал тамак берекелүү болот. Күндөрдүн биринде сахабалар пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга арызданып келет: "О Аллахтын элчиси, биз сапарда болобуз, ушу тамактарыбызга тойбой калып атабыз" деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сурайт: "Силер тамак жегенде бир идиштен чогуу жеп атасыңарбы же ар кимиңер бөлөк жеп атасыңарбы? Биз ар бириңерибиз бөлөк жеп атабыз" дегенде, "Чогуу жегиле" дейт. Кийин ошолор кабарлап келген: "Биз бир жеп атабыз, ошол эле көлөм, ошол эле тамак тоюп калган". Мына береке. Анан ошол орто жерге тийбей, ар ким өзүнүн алдынан жеп, мына айландырып бирөөнүн алдынан же андай эмес алдынан тийип, орто жерге тийбей, ошо жеткенче четинен ар ким жесе
Ушул нерсеге да береке койгон мисалы. Биз айтпадык, берекенин тилдеги мааниси бирден бири азайбайт, көбөйөт, туруктуу болот. Кудуктан сууну алганда кемейгендей эле. Анан мунун маанилери кетет. Кээ бирлер ошол береке шыпа, кичине эле амал кылып көп сооп тапкандай эле 2 рекет намаз окуп, 1000 рекет, 100 000 рекет, 500 рекет эсеп сооп алгандай эле. Кадыр түнгүнү бир күн түн жакшылап ибадат кылып, 1000 айдан артык ибадатты соопко ээ болгондой эле, мен бир аз эле амал кылып ушул ишимди берекелүү болсо экен деп кээ бирлер айтат. Мисалы, күнүм кээ бир жетишпейм, эч нерсеге жетишпейм. Кантип бир жума өтүп калганын билбейм дейт. Мунун баары ошо береке жок. Убакытта бир адамдын убакытында береке жок. Бир адамдын уйкусунда береке жок. Мисалы, уйкунун берекесин кетире турган учурлар бар. Билбейт ушуну кантип уйкумду берекелүү кылам, кантип жашоомду берекелүү кылам, кантип убакытымды берекелүү кылам, кантип ишимди берекелүү кылам, кантип илимимди берекелүү кылам. Илимде да береке болот. Берекесиз илими бар. Ошонун баары берекенин жолун билбегендиктен. Айттык, эртең менен берекелүү болоюн десе, адам кечинде эртерээк укташ керек. Эртең менен жок деген багымдатка бир 10 мүнөт, 15 мүнөт болсо дагы алдын ала туруп тахажжуд окуп, багымдат намазды жамаат менен окуп, андан күн чыкканча уктабай, зикир кылып, анан ишин баштап көрсүн. Сезет адам кандай береке экенин жашоосунда. Бир күн, 2 күн, 3 күн таштап койбой, ошону дайыма улантып, ошончолук кыйналып буга чейин адатында жок болсо, түстө бир аз уктап алсын, 10 мүнөт, 15 мүнөт. Анан кечинде жеңил уктайт. Эртең менен жеңил турат. Куранда береке бар деди. Күнүндө Куран окууда бир аз насыйп болсо, субханалла, ушул убакытка береке кошо турган бул Куран туугандар. Зикир дагы убакытты берекелүү кылат. Ишти берекелүү кылат. Канчалык адам истигфар кылып, намазын убагында окуп жүргөн болсо. Жатарда дубасын айтпаса, Курандан алыс болсо, намазды убактында окубаса, күн чыкканча уктаса, ар нерсени кечиктирип, өз убагында кылбастан бирин убагы бири такыр болбой калганда аткарып, ишин баарын үйүп алса, анан жүрөйт адам. Анан береке качат. Анан береке издеп жүрө берет. Убакыт кантип өткөнүн билбей калдым, заман эмне болуп кетти, болбосо сааттап отурат телефон карап. Кайдагы береке? Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ушул баштап иншалла эртең дагы улайбыз ошо орозо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.